Нарын шаарынын тургуну Гүлбүбү Курманалиева ушуну менен экинчи жолу коронавируска кабылып отурат. Бирок бул жолкусун мурдагысынан алдыганча жеңил өтүп, ден соолугу анча жапа чекпеди. Айтымында эгер эки жолу эмделбегенинде акыбалы бир топ эле кыйын болмок. Ошол эле учурда ал экинчи жолу ооруну жуктуруп алышын өздүк гигиенасына кайдыгерлиги себеп деп эсептейт. Өзүбүздү өзүбүз сактасак, маска тагынсак, коомдук жайларга жүрбөсөк, ошол жакта жүргөндө дагы маска тагынып, антисептик менен колубузду бат-баттан тазалап турушубуз керек. Үйдөн самындап жууп, мындай эмелерди антисептик менен постоянно чөнтөбүздө антисептик болуш керек. Чындыгында Нарын облусунда эпид кырдаал туруктуу болгондуктан ал жашыл зоналардын катарында. Анча да акыркы 10 күндөн бери коронавирус коркунучунун кийинки толкуну кучакчай баштагандыгы байкалууда. Учурда оор абал менен 9 бейтап бар. Бактыга жараша жакында эле пайдаланууга берилген 4 тарабы төп жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү бардык ыңгайлыктар өмүр сакчыларынын түйшүктөрүн алдыганча жеңилдетип, пациенттердин тез сакаоолоруна өбөлгө. Ушул зданияда инфекционный корпуста болгон палаталар изолированный, болгон условиялары бар, оборудование бар, дарылар дагы жетиштүү. Ал эми COVID-19 ооздуктоодо олуттуу мааниге ээ вакцинациянын жүрүшүнө токтолсок, бүгүнкү облус калкынын 73.805 же 72% биринчи дозасын алышса, 60.643 же 60% экинчи эмдөөдөн өтүшкөн. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборлорунун билдиргендерине караганда, дары-дармек да вакцина да жетиштүү. Бирок өлкөбүздө алдыганча коркунучтуу омикрон штаммынын расмий катталышы кырдаалдын кайрадан куручуурун кабарлап турган өңдүү. Азыркы учурда ковид официалдуу лабораторияда тасталган 9 адам, ал эми пневмония 3 адам жатып атат кызыл зонада. 9 адамдын ооруканада жатканы 2, калганы 7 адам үй көзөмөлүндө жеңил формада өтүп жатат. Сактануу жолдору баягы эле аралыкты сактоо, бет кап тагынуу, антисептик колдонуу, көп чогулган адамдар чогулган жака барбашыбыз керек. Алдыда күтүлгөн ушундай кооптуктан улам Нарын облустук штабы катаал чараларга барууга аргасыз. Азгынча максалык мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды жана той тополорду өткөрүүгө тыюу салынды. Башкы көңүл мектептер менен балдар бакчаларына бурулуп, оордан сактануу аракеттери кайрадан башкы орунга чыгууда. Нарын облусунун мектептеринин баарында биз температурдук режимдерди биздин специалисттер текшерип атышат. Эгерде 18 градустан ылдый болсо, нормадан ылдый болсо, дал мектептерди жабууга туура келет. Көп адамдар чогулуучу коомдук жайларда, кафе, ресторандарда маараке тойлорду өткөрүүгө, аш тойлорду өткөрүүгө чектөө берип атабыз. Эң өкүнүчтүүсү, көпчүлүк коронавирусту унутушуп, талап кылынган санитардык гигиеналык эрежелерди сакташпай, өздөрүнө да, өңгөлөргө да чоң коркунуч туудуруп жаткандыктары. Жада калса аралыкты сактап, бет кап тагынуу таптакырда көңүл сыртында калды. Ал эми мындай кайдыгерлик менен кенебестигибиз жакшылыкка алып барбас.